Мына менин колумда турган бул кадимки чегирткелер. Бул чегирткелер башында 30 гана даана болсо, бүгүнкү күндө саны 1,5 миллионго жеткен экен. Булардын бардыгы тең Кыргызстандагы эң алгач ирет түптөлгөн фермада өстүрүлүп жатат. Ал эми ал фермадан кадимки чегирткенин уну жана андан ар кандай азыктар келечекте даярдалат экен. Анда эмесе сөз башынан болсун. Кызматыбызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болом. Башында сен баягы эч ким баягы серьез басып этпейт да. Чегирткени өстүрөм десе баягы тамашалап атабы деп эч ким ишенбей. Азыр уже баягы объемга чыккандан кийин көп ишенип кайра компаньон болобуз. Давай кел чогуу иштешейлик, акча табайлы деп достор деле көп кызыгып атат. Үйдөгүлөрүм деле ишенбей каякта бир жок болгон бизнести таап атасың. Андан көрө эл кылган ишти эле кылбайсың деп. Фридейле куруп келди. Да, кадимкидей эле фри. Акылдуу адам жагымдуу нерсени эмес, кыйынчылыктан арылууну көздөйт демекчи Адыл Гапаров өлкөдөгү жумушсуздукту жоюу жана мамлекеттин казынасына киреше алып келүү менен бирге өзүнө да пайда табуунун негизинде мындан 1 жыл мурда чакан ферма ачкан. Ал жөнөкөй ферма эмес, коомчулукта кайчы пикирлерди жаратып, айрымдарды айран таң калтырган чегиртке фермасы эле. Адеп баштаганда 300 сомго чегирткенин 30 даанасын сатып алып, иш баштаган Адыл Гапаров алардын санын бүгүнкү күндө 1,5 миллионго жеткирген. Көбөйтүү инкубатор жолу менен жүргүзүлөт. Чегирткелер фермер берген азык менен жан багат да, пальма субстратына жумуртка таштайт. Дал ошол жумурткалар инкубатор жолу менен 10 күндүн аралыгында чыгарылат. Бул жагы ошол инкубатор болот биздики. Азыр ошо инкубатордон хотя бы бирөөсүн Желе ичтерге. Мына жаңы туулган чегирткелер апак болот да. Ана буквально 1 сааттын ичинде мына уже карайып баштайт. Ошо дагы чыгы элек, көбү чыгы элек. Жаңы ушул немеден 2-3 күндө дагы чыгат да. Ар бирде ортосу толуп туруп чегиртке. Булар эми канча градус ысыктыкта? Бул жакта температура 30 градус. 30 градус и влажность сакталып туруш керек. Жер кургабаш керек да. Жер постоянно ным болуп, жылуу жерде туруш керек. Нымдылык үчүн эмне кылып атасыздар? Нымдылык үчүн ошо изначально суу сепип метебиз. Суу сепкенден кийин крышка менен уже жабылып, уже как бы термос болуп турат да, жылуу. Тешип, атайын тешип койгонбуз, чтобы өтөт? Ооба, өтөт тургандай кылып. И ар бир ящикке, мисалы бул 23 августта салынган жумурткалар бүгүн уже 8 күндө уже чыга баштады. 8 күндө. А негизи канча күндө толук чыгат экен? Канча күндөн кийин? Где-то уже бир 10 күн плюс-минус 10 күндө чыгат да. 10 күндө бүт чегирткелер уже личинкалар туулуп чыгат. Бул жерде ошо инкубатордо бир 10 күн карайбыз. 10 күндө чоңоюп, анан баягы пересадканы тиги жакка которо берип, да. Канча эми азыркы тапта канча чегиртке? Бул жерде азыр айта албайм, көп, өтө көп бул жакта. Эми бул жакта да потерялар көп болушу мүмкүн да. Бири-бирин дебелейт эметет. Азыр баягы ящик жетишпейт бизге ошо. Ящиктерде да көбөйүш керек. Бирин-бирин жеп коюшат бекен? Жок, булар бирин жебейт, бирок баягы орун аз болгондо бири-бирин тепселеп мындай травма болуп калышат да. Мисалы азыр температура азыр 29 градус. Кечинде кайрап немени обогревательди салып коебуз. Дагы жылытасыздар, э? 30-дан ылдый түшпөш керек да, желательно. Ошондо баягы бир режимде тез эметет. Башка жактарын көрөлүк кандай? Чегирткелер жумурткадан чыккан соң чоңдоруна аралаштырбай өзүнчө кармашат. Бул аралыкта чегирткелер алда канча ирденип калат. Мындай мезгилде майда чегирткелерге атайын буйрутма менен келген майдаланган жем берилет. Жок, они просто азыр он же их туда пересыпал. Это у нас.
кичинекей чегирткелер жаңы туулгандан кийин чтобы тамакты издей баштайт да. А тамак уже заранее уже биз салып коебуз алдына. Баягы жаш чегирткелер кичине. Булар ошо инкубатордон чыккан чегирткелерди азыр ушу чоң ящикке которот да. Ошо азыр полностью. Полный Инкубатордан канча күндө чыгат экен? Инкубатордон булар личинкасы 10 күндө чыгат. 10 күндө чыгат. Но бул уже где-то бир жумалык уже чыккан, уже чоңоюп калган чегирткелер. Бир жумалык чегирткелер. Бир жумалык чегирткелер. А общий немеси срок где-то 1,5 айда уже чоңоюп уже топтосо болот. А бул өңү каралжың болуп атпайбы? Бул ошо экинчи породасы. Кийин булар чоңойгондон кийин кайра сортировка кылабыз. Түшүнүктүү. Биринчи чогуу эле салып турбайсыздар. Да, чогуу эле өсө берет булар. Эч бир нерсене зыяны келбейт. Влажность сактаганга, чтобы личинка кургап кетпеш үчүн. Иначе могу кокос немеден чыкканда кургайт да. Кургагандан кийин чегирткелер чыга алат. Здесь уже все нормально вышло уже все. А мына бул бөлмөдө чоңураак чегирткелер багылат. Негизинен чегиртке 35-40 күндө толугу менен жетилет. Бул демек теориялык жактан алып караганда 40 күндө бир түшүм жыйса болот дегендик. Фермер буга чейин чегирткелердин 2 түрүн өстүрүп көргөндүгүн, учурда алардын бирине гана токтолгондугун айтат. Ошол 30 чегирткеден азыр ушу 1,5 миллионго чейин жетти го дейм. Азыр могу чегирткелерди как раз көрсөңүздөр болот му? Жумурткалары. Майда ушу ар бир немеси личинкасы ушу келечекте ушу чоң чегиртке чоңуп чыгат да. А бул өзүнө кыркпы же топуракпы? Бул өзүнчө ошондой кокосовый субстрат деп коет. Эмеден алып келебиз заказ менен. Атайын Россиядан. Анан ошондой немелерди алар жумурткасын таштайт. Бул жактан анан жумурткаларды терип инкубаторго апарабыз. А кандай породалары бар азыр? Бул порода именно ошо доместикус деген порода. Атайын ошо чыгарылган порода. Европейский союз менен уруксат берилген. Именно тамак ашка, именно ошончун бул порода немеге токтодук да. Колдонсо болот. Именно белогу эң көп, ошо 70% белогу болот да. Бул өзгөчөлүгү ошо тамак ашка колдонулганга мүмкүнчүлүк болгон да экен да? Абсолютно полностью. Бул и халалга да кирет, и пайдалуу нерселер да көп да. Биринчиден белок жагынан бул рекордсмен 70% белогу. Анан витамин B6, B12, немелери глютени жок. Макро микроэлементтери көп. Пайдалуу. Тиги дагы бирөө турат го. Бул бөлөк порода, бул кара двупятнистый деп коет. Башында биз ушундагы өстүрүп көрөлү дедик, но кичине белок жагынан бир 10% азыраак экен да. Анан ошо биз именно ошо бир гана породага азыр токтолду деп атабыз. Доместикус деген породага. Ушул порода коюп атасыздар. Да. Бул породадагы чегирткелер буга чейин Кыргызстанда кездешип эле жүргөн бекен? Бул породанын чегирткелери основной зоопарк үчүн өстүрүлгөн да. Немелерге ящерица, паук, хамелеондорго для домашнего пользования. Ошон үчүн баягы башынасы аз болуп калды да, 30 чегирткеден убакыт көп кетип калды ушунун объемго чыгыш үчүн. Чегирткелерди тамактандыруу үчүн жеке ишкер ар кандай жемиштерди колдонуп келет. Мындан сырткары атайын буйрутма менен алынган жемдер да берилип турат. Чегирткелер күн-түн дебей азыктангандыктан аларга тамак аш, нымдуулук жана жылуу аба ырайы негизги талаптардын катарын толуктайт. Негизи эмне менен азыктанышат экен Негизи эми сезондо овощ немелерди берип турабыз. Азырынча капуста, кабачок, савис, бадыраң. Тыква арзагында тыкваны берип баштайбыз. Баарын эле жей берет экен. Бардыгын жей берет. Андан сырткары жем да бересиздерби? Андан тышкары да жем беребиз, кургак жемден. Кургак жемдер Кыргызстанда бар экенби? Бар, просто баягы составын биз өзүбүз эметип, ошол эле отруби. Лайфка берилесиздер. Күнүнсүз эле тамактанып калса керек. Да, күнү-түн тамактанат. Потому что баягы температура ысык болгон үчүн аппетиттери постоянно келип турат да. Бул чегирткелер ысыкты жакшы көрүшөт да. Даже сыртка чыгып кетсе дагы биздин талаада жашай алышпайт. Өлүп калышат. Жаратылышка коюлган болуп турбайбы? Да.
баягы көбү коркот да, бул ушунча чегиртке сыртка чыгып кетсе экологический катастрофа болот деп. Андан коркпош, потому что любой бир эле катуу бир муздак неме түндө өлүп калышат булар. Биздин немеге чыдабайт. Жашашпайт. Да. Ал эми алардын илдеттерине кайрыла турган болсок, чегирткелердин дарттары аарылардыкына окшошуп кетет. Бир ооруганда бир бөлмө чегиртке бүт жабыркайт. Ал тургай бир эле түндө бүт бардыгы кырылып калат дейт ишкер. Мындан улам мезгили менен санитардык талаптарды да жүргүзүп турушаарын жашырбайт. Болгон албетте бизде бир 3-4 жолу жоготуу болгон. Бир түн ичинде эле бүт чегирткелер кырылып жок болгон да. Булар бир ооруса катардан полный пандемия деп дегенде бардыгы ооруйт экен. Анан бир гана айтып кетейин, ошо чегирткенин оорусу адам кишиге жукпайт экен, и адамдын да оорулары чегирткеге жукпайт экен. Бөлөк вообще. Только чегирткенин оорулары баягы арылардын оорулары менен ошо бир окшош экен да. Бирок пока ошо айла жок, ошо арылардын немелерин да изилдеп атабыз да. Кайсы немелердин болезньдерин. Окшош. Назиматоз деген бар, ошо вирус паралича деген бар. Ал өмүр укпаган болезньдерди изилдеп азыр эметип атабыз да, карап. Кышкысын кандай кылып кыштан чыгара алып атасыздар? Кышындасы өзүңүздөр көрүңүздөр, полный термос сыяктуу, биздики полный пенопласт менен утепленный. Максимально жылуулукту сактап калыш керек да. Кичине расход электроэнергияны жылуулук полный 30 градус күн-түн сакталыш керек. Булар эми чегиртке биз пересадка кылгандан кийин бир айдын ичинде булар эч нерсе тазаланбайт, только тамак аш беребиз, тамакты деле көп чечпейт булар. 1 килограмм чегиртке өстүрүш үчүн где-то бир 5 килограмм неме кетет да. Уже бир айдан кийин чоңойгондон кийин аларды топ-топ терип, ошондон кийин уже полный санитарный обработка болот. Жаңы неме чегирткелерди көчүргөндүн алдында биз полный санитарный эметип обработка кылабыз. Эми бул чегирткелердин уну туурасында кеп кылсак, жеке ишкер чегирткелер жетилген маалында аларды тоңдуруп, андан соң атайын аппаратта кургатып, андан кийин тегирменге тартып ун жасайт. Ундун көрүнүшү кочкул түстө болгону менен даамы кадимки талканга окшош. Унун канча жасатасыздар азыркы тапта? Унун биз ошо чегиртке чоңойгондон кийин топтойбуз, топтоп морозильникке салабыз. Морозильникте булар уктап калышат. Морозильниктен чыгарып алып ана жарочный шкафка 6 саат кургандан кийин тегирменден өткөрүп, ушул даяры уну ушул болот да. Ушул унду уже тамак ашка кошо берсе болот. И бул ушул ундан спортивный питание, батончиктерди жасаса болот, нан жасаса болот. Ошол пайдалуу нерселер өтө көп да унун ичинде. Кызыккандар болот эми өлкө ичинде? Кызыккандар көп болот. Баягы 100 грамм, 200 граммдан алып, эгерде жакса алабыз деп постоянно кишилер пока көп айтат. Эми көбү билбейт да бунун немесин, пайдалуу нерселерин. Көбү коркушат, таракан жегендей болуп. Уже түшүнгөн кишилер уже конкретно уже постоянный заказ менен алышат бизден. Пайдалуу жактары кандай экен эми? Пайдалуу жактарынан айтып кетсек, бул чистый белок да, 70% белок. Андан витаминдер B6, B12 деген, B2 деген витаминдер бар. Микроэлементтер, железо, марганец, ушундай көп пайдалуу нерселер бар. Хитиновая диета деп коет, модага түшүп атат азыр. Арыктайын деген кишилер ошо унду жеп эле арыктаса болот да. 3 мал ошотун кашык менен тамагын алмай ичсе, ошо тамагын даже өзгөртпөй туруп эле арыкта берет киши. Кадимки тамак. Кадимкидей эле күнүмдүк тамакты жеп берет и арыктайт. Баасы биздин баабыз 7000 сом. Это $82 килограммы. Европада бунун ундун баасы 180 евро. Салыштырса 2,5 эсе биздики баабыз арзан болот. Но Европада булар как бат катары реклама кылат да. Биологически активная добавка деп. Биз ага эметпейди, бат документтерин бүтүрсөк, анда клинический испытанияны жасаш керек болуп калат. Это дополнительный убакыт и акча. Чет элге чыгаруу пландарыңыздар барбы? Чет элге чыкканга пландарыбыз бар. Азыр бизден сурап атат тонналап. Бирок тонналап чыгарганга азыр өзүңүздөр көрсөңүздөр объем жок болуп атат да бизде. Ошол объемго биз пока чыга албай жатабыз. Соңку мезгилдерде Европада жогору бааланып, ал тургай Орусияда атайын тажрыйбалардан өтүп
жаткан чегиртке уну эмнеси менен пайдалуу? Анын эң негизги артыкчылыгы курамында майдын аздыгы. Бул дүйнө элин вирустан да жогору каптап келе жаткан ашыкча салмактын алдын алууда жана аны менен күрөшүүдө эбегейсиз чоң роль ойногондугунда. Ошол эле Менделеевдин мезгилдик системасындагы кездешкен микроэлементтердин бардыгы да ушул ундан табалгандыгында. Өзгөчө кальций жана темирдин жогору көрсөткүчү организмге өзгөчө таасир берет. Ашыкча салмак кошпой туруп, организмге күч бере турган сыпатынан улам чегиртке унун дүйнө элинде спортчулар кеңири колдонот. Мындан сырткары балдардын энурез оорусуна миңдин бири. Чегирткелерди ун катары гана эмес, аны кадимки картошкадан жасалган фри сыңарыда кууруп жесе болот. Фриде эле кууруп келди. Да, кадимкидей эле фри. Мусулман элинде курт кумурскалар менен азыктанууга шарият жол бербейт деп айтылып келет эмеспи? А бирок алардын арасынан бир гана чегирткени мууздабай туруп жегенге боло турган адал азык экендигин дин өкүлдөрү да баса белгилешет. Бисмиллахиррахманиррахим. Эгер чегиртке туурасында айта турган болсок, бул пайгамбарыбыздын ошол хадистеринде айтылган чегиртке туурасында анын адалдыгы жегенге. Бирок бул айтылган менен ар бир чөлкөмдүн, ар бир жашоо элдин жашоо шартына жараша анын баягы калыптанып калган каада, үрп, салатына жараша болот да. Биздин чөлкөмдө андай чегиртке адал болсо деле аны жеген баягы түшүнүк жок да. Ал дагы бир чегирткенин өзүнчө бир түрү болсо керек. Бул мисалы үчүн ошол араб өлкөлөрүндө ошол жакта болгон да, атайын бир өзгөчө чегирткенин түрү. Анан бардыгы эле чегиртке эмес да. Чегирткенин бир гана өзү эмес, анын кыгын да жер семиртүү үчүн пайдаланууга болот. Курамы азотко бай болгондуктан өсүмдүктөр үчүн табылгыс азык болуп саналат. Мына ушундай өзгөчөлөнгөн бизнес баштоо үчүн Адыл Гапаров атайын жер сатып алып, чегиртке багууга ылайыктап ферма, унун сактоого чакан кампа да курган. Жакынкы күндөрдө экспорттоо алдында турат. Ал эми келечек пландарында ферманын филиалдарын өлкөнүн жылуу аймагы деп саналган түштүк тарапка жайылтсам деген үмүтү бар. Адыл байке дегиле, келечек пландарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай пландарды коюп атасыз? Келечек планда азыр ушул эмени технологиясын полностью апкаткаткөндөн кийин объемго чыга турган ой бар. Ошондой филиалдарды ушу Ош жактан, Баткен жактан, Жалал Абад жактан ачсакпы дегенде. Ал жак жылуулук температурада более бай ыңгайлуу чегирткеге. И в целом рабочая сила арзан ал жакта. Жемиш ушул эле багыт менен ушу бир компаниянын менен эле только филиалдарды ушу Ош жактан ачсакпы дегендей ой болуп атат да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер азыркы азаматтар аңсарды көрсөтүүсү менен биргеликте эле кадимки чегирткелердин унун дагы, данын дагы, ошол эле учурда тамак ашын дагы жасап жаткан ишкердин иши менен толук күбө болдуңуздар десем жаңылышпайм. Биз менен бирге болуңуздар, кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.